Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Аброй программасы башталды. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Бүгүн биз программабызга дагы бир абройлуу инсанды конокко чакырдык. Аны тааныштырып, маегибизди баштасак. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын директору, буга чейин Ош ТВ ЛТР телеканалында башкы директор болуп иштеген журналист Керимбек Калыкулов агай бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Амансызбы? Иштериңиз жакшыбы? Сіздердің программаға чакырып, маек курайлы деп чакырганыңыздарга биринчиден чоң ыраазычылык. Ал ушу коомчулукка чыгып айта турган сөздөр болуп, как раз момент өз убагында. Программабыздын аты Аброй агай. Демек, абройлуу инсандар чакырып, жеке жашоосу, басып өткөн жолу, бүгүнкүгө чейин кандай кызматтарды аркалаган, дагы мамлекет үчүн, эл үчүн кандай кызматтарды жасайм деп пландап койгон, дал ушул жөнүндө сөз кылабыз. Кенен чай үстүндө баягы камера жокту баарлашабыз го, дал ошондой элестетип баарлаша берсек болот. Мен алгачкы суроом мындай болсун. Бүгүнкү күндө драма театрга келдиңиз. Алгачкы эле жумушту баштаганда эмнеден баштадыңыз? Алгач эле эми бардык жердин негизги таянычы онун жамааты болуп эсептелет. Ушу жамаат менен иштөө менен баштадык алгач эле. Ушу жамаатты биз бирдиктүү кылып биз жака баштап, жамаат сага ишенсе, сен жамаатка ишенсең гана ийгилик болот деп ойлойм мен. Анан ошондуктан биз жамаатты ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып, иштөөгө чакырып, эми драма театр деген бул негизинен чыгармачылык. Анан чыгармачылык бул назик нерсе. Бул жана жер казган менен же свет оңдогон менен айырмаланат да. Ошон үчүн ушу жамаат менен иштеп атабыз. Ар биринин көңүлүн карап деңиз, карап, анан жамаатты жетекчи сөзсүз билиш керек. Ким канчалык жөндөмдүү, кимге эмне жагат, аны кантип ишке салыш керек. Бирөөгө балким катуу мамиле керек болот, бирөөгө мактоо керек болот. Ушундай нерселер болот эми. Ошентип иштеп атабыз. Анан чарбалык жумуштар бар, бир топ. Буга чейин ушу маалымат каражаттарында, башка жактарда айтылып жүргөн нерселер бар. Ошолорду чечүү менен иштеп атабыз. Анан мен келишим менен мен август айында келдим. Сентябрда театралык сезон ачылат, театрлардын көбүнчө. Ушу театралык сезонду ачайлык деп, анын үстүнө бизде быйыл 50 жыл болуптур. Ушу Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын ачылганына 50 жыл болду. Бул 50 жылдын ичинде даңазалуу доорду басып өткөн театр белгилебесек болбойт. Жамаат дагы ушуга даяр экен, күтүп аткан экен. Анан ошону белгилейлик деп эле ушу даярдык иштерине киришип кеттик. 50 сезон 21 сентябрда ачылат. Ага спектакльдерди даярдап, анча-мынча жетишпеген жерин толуктап, анан жаңы Эзоп деген спектакльдин премьерасы болгону турат. Ага даярдык иштери жүрүп жатат. Ушундай иштер менен баштадык. Сонун. Драма театрда эми баягы атайын спектакльдерди койгон режиссерлор болот, анан чарбалык иштерди жасаган башкалар болот. Кандай өзгөрүүлөр болду сиз келгенден кийин? Эми бизде чоң деле өзгөрүү болгон жок. Бир аз кадрдык өзгөрүүлөр болду. Анан негизи чыгармачылык бизде жагымдуу бир жаңылык болду. Ошол биздин театрдын көркөм жетекчиси, ошо чыгармачыл адамдардын баардыгы менен иштей турган, ошону жетектей турган адам Талант Апыев деген агайыбыз эл артисттик наамын алды мына эгемендүүлүкүнө карата. Бул аябай биздин жамаат үчүн мотивация болду, шык болду, дем болду. Жакшы жаңылык болду биз үчүн. Анан ошондой дем менен иштерибизди улантып атабыз. Мен өзгөрүүлөр алдыда болот деп күтөм. Эми Кудай буйруп, насип кылса канча иштейбиз, ал Кудайга маалым. Өзгөрүүлөрдү эми алдыда жасайлык деп аракет кылып атабыз. Ошого даярдык иштери көп болуп атат. Мен эми бүт эле театр боюнча ойлорумду айта берейин. Театр бул маданий очок болуш керек. Маданий борбор болуш керек. Анан Султан Ибраимов атындагы драма театр ушул Союз мезгилинде баардык стандарттар менен курулган. Биздин Ош шаарындагы мындай бир көрүнүктүү мекеме болуп эсептелет да. Андан көрүнүктүүсү салына элек. Балким келечекте болот. Бирок ошону биз баягы татыктуу
пайдаланышыбыз керек. Бул театр, бул жалпы элдики. Мен келгенде эле чогулушта айттым. Биздин мамлекет каржылык кыйынчылыктар болуп атат биздин мамлекетте. Баягы бюджетти акча ашып ташып аткан жок да. Анан бирок ошондой болсо дагы биздин маданиятыбыз өнүксүн, ушул биз баягы жапайы болуп кетпейли коом деп, ошо артисттердин айлыгын берип, айлыгын көтөрүп, жогорулатып, мүмкүнлүктүн жетишинчечи. Ошол светин төлөп берип, башка чыгымдардын баардыгын төлөп берип, театрды кармап атат. Мисалы, биз театр андай ондогон театрлар бар өлкө боюнча. Ошо театрлардын баарын кармап атат. Анан биз ошо коом алдындагы мамлекет берип аткан акча элдин акчасы да. Коом алдындагы, элдин алдындагы милдетибизди аткарышыбыз керек. Милдетибизди аткарышыбыз керек. Анан канчалык милдетибизди сапаттуу кылып аткарсак дагы жакшы. Бул театрдын өнүгүп кетиши көбүнчө ушу театрдын кызматкерлеринин чыгармачылык жамаатынын көз каранды да. Ошондуктан ошол миссиябызды аткарайлы. Бизге эмне милдет тагылса, ошону аткарайлы деп аракет кылып атабыз. Анан мен сөзүмдүн башында бир жака кичине эле болуп калдык, аркага чейин. Театр бул маданий ордо болуш керек деп атпаймынбы? Маданий ордо болуш керек. Бардык чыгармачыл адамдар спектакль койгон. Негизги биздин функция спектакль коюу. Бирок андан башка дагы ошол маданиятты жайылтып, агартып, элге руханий рахат берип, эстетикалык рахат тартуулоо ушу бизге тагылган. Ошону биз аткарышыбыз керек. Сапаттуу аткарышыбыз керек. Ошо театрга элдин келбей калышынын дагы бир себеби ушундан болсо керек деп ойлойм мен. Мен буга чейин жөн эле көрүүчү элем да. Ошондон өзүм мындай ойлоном да. Театрга эмне үчүн барбайт элем деп мен ошо анализдеп көрдүм. Ошо сапаттуу продукция болсо, сапаттуу чыгарма болсо, сөзсүз анын өзүнүн көрүүчүлөрү табылат. Акыркы күндөрү элибиз деле жандуу нерсеге басым жасап калбадыбы, буга чейин драм театр десе биз ал жерде ырчылар келип эле концерт коет же болбосо кудулдар келип эле бир күлдүрүп кетет деп эле элестетип калбадык беле. Демек, мына барган сайын театрда атайын кызматкерлер иштейт. Ушундай спектакльдер болот деп эми гана түшүнө баштадык. Эмне жетишпейт экен агай ошо элдерди ойготуш үчүн? Эми элди ойготуш үчүн көп акыл театрды өнүктүрүү сөз менен эле бир мындай менен өнүктүрүп жүргөнгө болбойт менчечи. Театр татаал механизм. Мен сыртынан баштап билсем, ал ичине кирип дагы ичинен көрүп атам да. Бир спектакльди даярдоо үчүн бир топ адамдардын тобу күнү түнү иштегенге туура келет. Артисттер ролдорду жатташ керек, ага образ бериш керек, режиссер аны коет, мыкты деңгээлде коюш керек, ага шайкеш келген музыка иштелиш керек, ага шайкеш келген форма болуш керек. Анан ошонун баардыгын техникалык кызматкерлер ордуна жайгаштырып, ушундай бир бири-бирине байланышкан организмде бир спектакльди даярдоо. Мунун баардыгы эмне үчүн? Мунун баардыгы адамга руханий рахат берүү, анан жакшы жака тарбиялоо. Ушул эки чоң милдет деп ойлойм. Анан элдер театрга келбей, биз даярдасак деле эч ким көрбөйт экен деген кайдыгерлик басып артисттерде. Анан кыскасы мындай эл менен театрдын ортосундагы мындай ажырым пайда болуп, карым катнаш кичине үзүлүп калгандай сезилди мага. Анан мени сүйүндүргөн нерсе, акыркы мезгилде мына Бишкекте академиялык театр, биздин эң көч баш театр, Төлгө деген спектакльди коюп, башка спектакльдерди коюп, Саманчынын жолун коюп атышат Айтматовдун чыгармачылык негизинде. Ушуга элдер барып атат, аншлаг болуп атат, концертти баргандай элечи. Анан сиз айткандай, чындап эле элдер баягы жандуу нерсени, фонограммада эле ырдап койгонду эмес, жеңил-желпи нерсени эмес, мындай чыныгы нерсени сагынып калгандай, ошого кайра талап пайда болгондой сүйүнүч пайда болуп атат биз. Эми биз ошону ошо Ош шаарында дагы, түштүк аймагында дагы биз колго алышыбыз керек деп ойлойм. Аны үчүн сөзсүз түрдө мен жамаатка да айтып атам, режиссерлорубузга айтып атам, чыгармачы жамаатка айтып атам. Сапаттуу, элди ойлондурган, элге бай сезимине таасир эте ала турган
чыгармалар бизде коюлуш керек. Суу сатып койсоң кайра кайтып келет дейт го, элдерге бир жакшы нерсени руханий азык берсе, демек сөзсүз түрдө күтүп кайра. Эгер адам кааласа байланышып, качан болот деп сурап дагы келип калган учурлар болот. Эми драм театр боюнча дагы сүйлөшөбүз, анан буга чейинки иштеген иштериңиз эмес, буга чейин мага жетекчи болуп жүргөнүңүздө дагы өз көзүм менен көрүп жүргөм. Кечээ эле драм театрга жетекчи болгондо көптөгөн жакшы пикирлер, баягы кайсыл жерге барсаң өнүктүрүп өстүрөсүң, аракет кыласың деген сөздөр жазылды. Сиздин баягы менеджерлик сапатыңыз кайдан? Анан атайын окуп дагы үйрөнүшөт го бул сапатты. Же сизде баягы төрөлгөн деле кошо төрөлгөнбү? Эми мындай, менчи Кыргызстанда азыраак жетекчилик кызматтарда иштеп, өтө чоң эм болбосо дагычы, жетекчилер менен аралашып көрүп жүрөбүз демичи. Эми менде өзгөчө деле сапат жок, өзүчө. Өзгөчө деле сапат жок, өзгөчө деле жөндөм жок. Мен көрүп жүрөм, менин курбалдаштарыма, менин башка адамдар көп тилдерди билишкен, чет өлкөлөрдө окушкан, жөндөмдүү адамдар көп экенин байкайсың да. Өздөрүн мындай башкача алып жүргөн, сүйлөсө башкача сүйлөгөн. Менде көп деле нерселер жок. Өтө чечен эмесмин. Жаркытып деле сүйлөй албайм, мындай. Мен эмгекте деп ойлойм ушу менеткечи. Менте өтө тоолуу, Алайкы деген жерде туулуп өскөнмүн. Кытайдын чек арасында шарт катаал. Биз тең туштар арасында сөз бар го, силер алайкылыктар аябай кыйын жерден ошко эптеп жетип алсам деп, анан жеткенден кийин кетпей койгонсуңар деген сыяктуучу. Ошонун дагы жарым-жартылай чындыгы бар. Анан ошол жакта баягы турмушка бышып тарбияланасың, башка нерсе болот. Анан мен ушу барган жеримде дайыма ушу иштейли деп, мындай жаным тынбай иштегеним болсо керек деп ойлойм. Жаным тынбай иштеп бир нерсеге максат коюп, анан ошого сөзсүз жетейин деп аракет кыла бергенден болсо керек деп ойлойм. Анан биздин устатыбыз бар эле, раматлык болуп кетти, көз өтүп кетти. Биз дайыма өкүнүү менен эстейм мен ошол кишини. Каныбек агай Исаков. Каныбек агай да ушундай карапайым үй бүлөдөн чыккан киши, анан бизге көп акыл насааттарын айтты, сөздөрүн айтты. Анан иштөө методдорун көрүп калдык. Анан мен ошол кишиден көп үлгү алдым деп ойлойм. Азыр мен көп өзүм кылып аткан иштерден, ошо агай жасаган иштерден окшош турам да. Окшош турам. Агай да ушундай иштечү, анан көп ийгиликтерди жаратпадыбы? Шундай элечи. Жөнөкөй киши болчу. Жөнөкөй үй бүлөдөн тарбияланган болчу. Анан мен кээде ушинтип ойлонуп коем. Эми билим деле керек, сөзсүз кургузор керек. Бирок көбүнчө адамга мындай ниеттин түздүгү, анан ошо эмгек керек окшойт депчи. Анан мен эми көрүп аткандар өтө эле акылман болуп кетти деп ойлобосун. Мен негизи өзүм тажрыйбамды айтып атам. Жогоруда айтпадыңызбы? Ошол Алайкыдан тоодон келген бала эптеп жанталашып иштейин, эптеп өзүмдү көрсөтөйүн деп атып эле ошентип анан ийгилик болуп калат окшойт деп ойлоп атам. Эми баягы Алайкы жөнүндө, туулган жериңиз жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Бир аз бала чагыңыз жөнүндө да сөз кылалы. Бала чагыңызда жакшы окуган деп да угуп калдым. Мектепте активист балдардын бири эле деп. Сөз түрдө мугалимдер айтып калат го. Мектепте кандай болсо, кийин чоңойгондо деле ошондой болот депчи. Демек, сиз мектепте активист болгонсуз, жакшы окугансыз, Эми жакшы окугамын десе деле болот. Эми орто окугамынчы, орто окугамын. Анан биздин балалыгыбыз, мен балалыгымды сөзсүз мындай романтикалуу элестетем да, башкача да. Мен сезимдерим азыркыга чейин катуу таасир этет. Мен ушу 9-класска чейин Сайтыла деген бизде айыл бар. Чакан айыл. Азыр ошол жерде азыр биздин эл баатыры Сооронбай Жусуевдин атын алып жүргөн мектеп бар. Ошондо Сайтыла орто мектеби болчу, 9 жылдык мектеп эле. Ошол жерде окугам. Анан биздин айылдар Алайкыда чакан айылдар да элдер аз жашайт. Мектептер дагы мындай бир эле класс болот. Бир класста бир аш барса 10-дон 15тен бала болот. Бири-бирин аябай жакшы билесиң да. Биз классташтар менен азыркыга чейин ошол жакшы күндөрүбүздү
эстейбиз, жолуккан сайын эстеп, сен андай элең, сен мындай элең деп. Ошондо эле биз мындай бир чыгармачылыкка болгон умтулуу, башка нерсе ошо менин айылда бар эле. Уюштуруу иштеринде, анан алайкыда ушу биздин эл көп эле айтышат, эми чыгармачыл эл болот да. Четин эле комуз чети ырдап, же аккордеон тартып ырдап, ыр жазып, балким башка айылдарда бир ыр жазгандарды башкачараак карашып, кандай айылдарды да көрүп жүрбөйбүзбү? А бизде андай эмес, тескерисинче колдоп, кубаттап, бул азамат ушундай деп, ошол биз менен курбалдаш болгон балдардын ичинде эле көп ыр жазчу ошол маалда. Мен бала кезде элечи, кошуналарыбыздан ыр жазчу. Мен өзүм кичине ыр жазчу. Анан ырларыбызды окуп берип, башка нерселерди кылып, аябай романтикалуу болчу да биздин бала кез. Анан кийин берки Кайынтыла орто мектебинде окудук. Ал жакта деле бир конкурстарды уюштуруп, кыздарыбыз менен балдарыбыз мелдешип, мындай маданий иш-чара катарычы. Ошондой умтулуу көп эле. Ошол мен айылдагы ал жерде мен өтө күчтүү мугалимдер бар деп деле айта албайм, бирок өзүнө жараша мугалимдерибиз бар болчу. Урматсыбыз дагы эле жогору ошол мугалимдерге. А бирок ошондой болсо дагы бир нерсенин баягы үйрөнүүнү себеп койгон экен да. Ошол багыт, ошол нерсе менен жашап, азыркыга чейин ошол нерселер пайдасын берип, турмушубузда колдонуп келатабыз деп ойлойм. Ошо биздин алыскы баягы балаң тоолор курчаган, табияты башкача бир жердин шарты дагы ошо адамга таасир этет экен деп мен көп ойлойм. Мен кээде тамашалап айтып калам эмичи. Эми достор көп, тааныштарыбыз көп, ар кандай региондордон, шарты жакшы региондордон тарбияланган балдар бар. Мен ал өзүмдүн балдарыман да көрөм. Мен өзүмдүн балдарым шаарда жашап атышат, шарты бардыгы жакшы жерде жашап атышат да, түз жерде жок деген, автобус менен мектепке барып келет. Мен тамашалап айтып калам. Биз мал издеп атып эле кичинекей кезибизде. Логикабыз өсүп кеткен депчи. Мал издеш үчүн да сөзсүз логикалык ойлонуу керек да. Муну каяктан издесем экен, каякка барсам экен деп, эгерде логикаң болбосо өмүрүң малды таппайсың. Алайкыдачы. Кичинекей кезинен биз 5-6 классыбыздан баштап малдын аркасынан ошону кайтарып, таап келип жоголсо, ошентип жүргөнбүз да эмичи. Ошону тамашалап айтам мен. Биз мал издеп эле жүрүп, логиканы өстүрүп койгонбуз депчи. Тарбиялаган инсандар жөнүндө сөз кылсак, апаңыз, атаңыз, чоң атаңыз, чоң энеңиз кандай инсандар сизди ушундай мыкты инсан кылып тарбиялап, бүгүнкү күндө биз сыймыктанган агайга айландырды? Мен эми өзүм жөнүндө көп айтчу эмес элем мен азыр. Балким азыр айтсам биринчи жолу айткан болом да. Бир да жолу айткан эмесмин мен өзүм жөнүндө. Эми мен апам бар эле, баккан апам, апа деп чоңойгонбуз. Мен апамы дагы баккан экен. Аты Айниса. Ушу биздин айылда таанышат көбү. Каза болуп калды. Мен 4-курста окуп жүргөндө, 3-курста окуп жүргөндө каза болду. Ошол киши мени чоңойткон өзү, баккан. Ошол кишинин тарбиясын көп алдык. Андагы атам бар эле, ата деп чоңойгонбуз. Ошол кишинин күйөөсү Турсунбай деп аксакал. Ошо Сайтылада жашачубуз. Ошол мен баягы турмушум жана романтикалуу болуп калды деп атпаймынбы? Ошонун баардыгы мындай, ошол чал, кемпир, мен, бир кичинекей үйүбүз бар. Ошол жерде жашайбыз. Үчөөңүздөр гана? Үчөөбүз. Анан кийин дагы карындашым төрөлүп бизге кошулду. Төртөөбүз жашайбыз. Анан ал киши аябай мени эме кылган жери, азыр ошо биздин айылдагылар да көрсө айтат. Бу Керим жөн болбой калды, Керимдин бу кыйын болуп кеткени Турсунбай аксакалдын тарбиясы деп айтышат азыр дагычы. Көрсө айтышат болуш керек. Ошол киши Исакбек Муниев дегенди айтып жүрбөйбүзбү? Кытайда боштондук кыймылын уюштурган генерал, кыргыздын биринчи генералы деп. Ошол кишинин армиясында служба кылган экен. Анан аябай билимдүү, адабиятка жакын, маданиятка жакын, өзү жамактатып ыр да чыгара койгон, анан ат таптаган саяпкер киши болчу. Ошол киши мен кичинекей кезимден баштап тарбиялады, сөзүн уктук. Ошол кишилерди мен өзүмдүн милдеткер деп эсептейм. Ошол кишилердин тарбиясы чоң деп эсептейм. Ошо апам менен атама.
Анан менин өзүм апам бар, өзүм атам дагы бар. Экөө тең айылда турушат. Анан менин өзүм апам аты салкын. Азыр ошо инилерим менен айылда турушат. Ал кишинин дагы мен үчүн жасаган эмгеги аябай чоң. Мен апам ошол окутуп, тарбиялап, эмтигилер мен баккандар чалдылар, кемпирлер да ал мени жөн эле багышат. Анан бирок негизги менин келечегим жөнүндө кам көрүп. Алар туугандарыңыз болгон бекен? Алар айтып атпайм, мен апамын да баккан апасы да. Анан мени дагы багып алган. Тайнем да, несі тайнем. Мана айтып отурса узак сөз. Анан ошол апама мен ошо толук эмгегин актадым деп айта албайм, көп өкүнөм да. Дагы эле актай элекмин, ушу жакшы нерселерди кылсам болот эле, аябай ыраазы кылсам болот эле деп көп ойлойм, бирок ойлогон ой кыстаган турмушта аябай жеңип ар түрдүү болуп келатат. Ошон үчүн мен бүгүн эми үй бүлөм жөнүндө өзүм жөнүндө айтат экенмин, апам сөз айтышым керек. Мен апам аябай чоң карыздармын. Менин келечегим үчүн абдан чоң кам көргөн киши. Окуу кыйын болчу биздин маалдачы. 2003 жылда, 2098 жылы окууга тапшырганмын да мен. Турмуш оор болчу ошол жылдары. Алай куда ат кош менен кош айдап, анан аны күздүн күнү кырман кылып бастырып, ошону жеп, алда тартыш болуп жүргөн маалдар болчу да. Турмуш кийин 2000-жылдардан, 2005-жылдардан кийин оңолбоду. Ошондой кыйын шартта окушуң керек, ошону окушуң керек, антышың керек, мынтышың керек деп мен апам көп аракет кылган. Ошого көп эмгегин жумшаган, ден соолугун берген. Ошол мен туугандарым жөнүндө айтсак. Өзүңүздүн үй бүлөңүз? Өзүмдүн үй бүлөм, эми азыр үй бүлөм бар, Кудайга шүгүр, жакшы. Балдарым чоңоюп калышты. Ошо 4 балам бар, 2 уулум, 2 кызым бар. Чоң кызым Сезим, андан кийинкиси Мээрим деген кызым бар. Сезим быйыл Манас университетине окууга тапшырып өттү. Ошо студент болот. Анан кийинки кызым 11-класста окуйт. Андан кийин Эрмек деген балам Алим деген гимназия мектепте 5-класска өттү, ошол жакта окуп атат. Андан кийинки балам 2-класста окуйт мектепте. Келинчегим көз чогулуп калганбыз, группалашпыз. Кыргыз тилчи ал дагы филология факультетин аяктаган. Азыр Ош мамлекеттик университетинде эмгектенет. Аты жөнү Тахирова Назгүл. Өткөн жылдан адан баштапкы жылдары кандидаттык диссертациясын жактады, педагог илимдеринин кандидаты. Ошондой. Демек, үй бүлө байгыл билим тармагына көбүрөөк басым жасап, чыгармачылык менен биргеликте. Балдарыңызды кесипки тандоодо эркиндик берип атасызбы же? Эркиндик беребиз. Сөзсүз. Мен кызым ошол эми өзү деле неме болду, аябай кыйналды. Ошондой болот экен, өзү биздин возрастта биз биринчи жолу көрүп атабыз да. Балдар чоңойгондо анан кесипке тандоо, окууга тапшыруу иштеринде кыйынчылыктар болот экен. Анан өзү тандады, ошо экономикага, ичине математикага кызыкчу. Биз экөөбүз тең кыргыз тилчибиз, гуманитарбыз, эми ал бирок ошо бизден неме кылайын деп аракет кылып жүрөт. Анан балдар азыркы дайыма муундар ортосундагы кагылышуу боло берет окшойт деп ойлойм да менчи. Бизди аталарыбыз, апаларыбыз жактырчу эмес. Сен антитесиң, сен мынтесиң, сен туура эмес кетип атасың депчи. Биз балдарыбызды жактырбайбыз, балдарыбыз балдарын жактыргыдай эмес, мындай жактырбайт эмес, бул туура эмес айтылып атат. Мындай айырмалуу да, алардын менталитетинде, жүрүш турушунда, алар жактырган нерселерде мен айырмалуу. Ошондой. Экинчи кызым бар, Мээрим деген, Алим мектебинде окуйт. Анын көз карашы такыр башка. Ошол ал мен иштеген ишти көздөп, журналист болууну көздөйт. Анан көз карашы башка да, жанакы адам эркин болуш керек, андай болуш керек, мындай болуш керек деген көз караштары чек болбош керек, силер мени мүнтпешиңер керек, антпешиңер керек деп биз менен тынымсыз талаш тартышка барып турат. Анан бир жагынан жакшы, мен сүйүнөм. Адамдын эркин ойлонгону жакшы нерсе. Биздин менталитетте кичине неме бар да. Эми биз менталитеттин көп жакшы нерселер бар. Бирок баягы биз европачалык же башкаларчалык эркиндик бербейбиз. Ошол көп учурунда жакшы болот албетте. Ата-эне жаман болсун дебейт баласын. Кээ бир учурда баягы чектеп, кээ бир таланттарын же башка нерселерин жөндөмдөрүн чыгарбай койгон. Бул деп да ойлоном да, бул менин жеке пикирим, жеке ойлорум. Ошон үчүн
болуптур кызым, эркин болсоң эркин бол деп мен тамашалап коем, сен Роза Отунбаеванын фондуна кошуш керек сразу. Окууну үзсөң эле депчи. Ошондой мен үй бүлөм, анан үй бүлө негизи ыйык болуш керек. Мен негизги нерсем, негизги бар нерсем ошо ата энем, туугандарым, үй бүлөм деп ойлойм. Сиздин өнүп, өсүп дейли, баягы кызматтан кызматка көтөрүлүү, ар дайым жетекчилик кызматтарда жүрүүгө да сөзсүз түрдө үй бүлөңүздүн колдоосу, ата энеңиздин дубасы болуп келе жатат. Эми ЛТР жөнүндө бир аз сүйлөшөлү агай. ЛТРде канча убакыт иштедиңиз? Өзгөчөлөнүп, маселен, УШТВ телеканалынан айырмачылыгы кандай экен? Ал жерде кандай өзгөрүүлөрдү киргизе алдыңыз? ЛТР каналында мен кыска иштедим. 9 ай иштедим. Туп-туура 9 ай болду. Анан ЛТР каналы мен УШТВ каналына иштеп туруп барганмын. 4 жыл, 5 жыл иштегенден кийин бардым. Телевидение ижатында бир топ тажрыйбага ээ болуп калгандан кийин бардым. ЛТР каналы чоң канал. Кескин айырмаланат телеканал, УШТВ каналынан. Анын жоопкерчилиги дагы бир топ чоң. Себеби дегенде мамлекеттик канал болчу. Мамлекеттик болчу эмес, ЛТР каналы мамлекеттик канал. Ошондуктан чоң жоопкерчилик сезесиң ал жерде. Коллектив да чоң. Ошон үчүн мен үчүн чоң мектеп болду ЛТР каналычы. Ал жерде бир топ чоң журналисттер, бир топ жылдан бери иштеген журналисттер бар. Чоң жамаат дегендей. Анан биз өтө деле чоң өзгөрүү кылдым деп мен ошондо деле айтканмын. Кылганыбыз жок, бирок аракеттер болуп атты. ЛТР каналында ошо ЛТР каналынын санариптеги көрсөтүүнүн эфирдин качествосы жөнүндө бизде элде көп пикир бар болчу. Ал эмне тунуктатат, бул эмне тунуктатпайт деген. Ошону оңдоо боюнча бир топ аракет болду. ЛТР каналында спец счету жок болчу, өзүнүн баягы жеке эсептерин, рекламадан түшкөн акчасы мамлекеттик казынага түшөт эле. Ошону өзүнө алуу боюнча мен эмес, ошол маалда ошо чогуу кесиптештер менен чогуу бир топ аракет кылдык. ЛТР каналынын Бишкектеги студиясында тиешелүү шарттар жок. Мындай кыйын шартта иштешет кесиптештер. Ошону оңдойлуу жаңы имарат курайлы деген пландар бар болчу. Мен барган күндөн баштап эле ошого көп киришкенмин. Бир топ жогорку премьер-министрдин деңгээлине чейин сүйлөшүүлөр жүрүп, чечилейин деген шоула көрүнгөн эле, бирок ойлогон ойдун бардыгын кыстаган турмуш жеңет дегендей. Ошо мен баргандан кийин 1-2 айдан кийин пандемия башталды, бүт карантинге жапты. Биздин жашоо ыргагыбыз өзгөрүп кетти го. Ошондой шартта иштеп калдык. 9 ай бою тең мен иштеп аткан мезгилдин бардыгында ошондой пандемия туш келди. Анан бирок ошондо биз ЛТР каналы өткөндө мен драма театрга келгенде ошол маалдагы өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенгулов дагы өзү баса белгилеп айтып кетти бул жерде мени тааныштырып атканда. Ошол маалда башка каналдар кыла албай калган учурда биз маалыматтык брифингтерди берип атпадыкпы? ЛТР каналы берип аттык, Оштон берип аттык, башка аймактардан берип аттык. Өкмөттөн күнүгө чыгып атышты баягы өлкөдөгү кырдаал боюнча. Себеби дегенде аябай чочулоо элде күчтүү болду. Ошондо тынымсыз маалымат берип туруу зарылдыгы жаралган. Ошону биздин канал, ЛТР каналы менин жетекчилигимде ишке ашырдык. Эми дагы кандай? Башка керексиз нерселерди жоюп, штаттарды оптималдаштыруу иштери, ал жерде деле ушу жамаат менен иштеп бир алдыга баштоо жумуштары аракет кылдык. Материал техникалык базасын чыңдоого аракет кылып аттык. Бирок алгылыктуу натыйжа ала алган жокпуз. Андай натыйжаларды ошол кийин Эрлан Догдурбеков азыркы директору ошол чогуу иштешкенбиз Эрлан менен. Ошол маалда бизде режиссер болуп иштеп, анан кийин биз продюсер болгон эле ошо мен иштеп аткан маалда. Ошо Эрлан кийин башкы директор болду. Азыр жакшы алгылыктуу иштерди ошол ойлонуп ошол маалда пландаштырылган иштерди, анан башка иштерди дагы жакшы иштерди ишке ашырып атат деп ойлойм. ЛТРде иштеген тарыхым ушундай. Сон
Ош ТВ телеканалында канча жыл отурдуңуз? Сөзсүз түрдө ал жерде чоң иштер жасалды, бирок телекөрүүчүлөр да сөзсүз түрдө билиш керек деп ойлоймун. Кандай чоң иштерди жасалды? Азыр маселен кайсы канал енді Ош ТВ десе, Керим Калыкулов да иштейби деген суроолор пайда болуп калат да. Анан Керим Калыкулов өзгөргөн, чоңойгон, ЛТРге кеткен, андан кийин драма театрга директор болду деген сөздөр болуп атат. Ош ТВ телеканалы жөнүндө бир аз сөз кылсак. Ош ТВ телеканалына мен барганда мэрияда иштейт элем өзү, ошондо пресс басма сөз кызматын жетектейт элем. Анан Ош ТВ телеканалы ошондо өкмөттүн курамына алынып аткан. Мен саясий жагын айтпай эле коеюн, ага биздин эч кандай менин тиешем жок саясий жактарына. Ал болсо чоң деңгээлде чечилген маселелер болчу. Анан ошол жерде директор издеп калышты. Андан башта жеке менчик канал болчу. Анан өкмөткө өткөндө директор издеп калышты. Анан бүт адамдарга сунушталды. Мен ушул маалда досум эми Нурлан Адаевга сунушталган билем, Айбек Абдуллаевдарга сунушталган билем, журналисттерден. Анан алар билбейм эмнегедир баш тартты. Анан кийин жүрүп бир топ айдан кийин, бир айдан кийин, 2 айдан кийинби өкмөткө өткөндөн кийин, 1-2 айдан кийин мага сунушталды. Мен ойлонуп эми Нурландар төбөсү көрүп калган журналисттер, Айбек дагы ошондой BBC'де иштейт эле. Мен жогото турган нерсем аз болчу. Барса иштесе иштеп көрөйүн деп анан барганбыз. Татанда болчу офис ошондо мен барганда. Бирок Татандагы офис бирөөлөрдүн жеке менчик үй экен. Анан ал жерден чыгарган табигый нерсе. Анан ошол жерде бүт шаймандарыбызды азыр агалар, кээ агалар ошол маалда немени билген, кырдаалды билген кээ агалар айтып калат, Керим бир тракторго көчүрүп Ош ТВны көчүрүп келген деп. Чындап эле тракторго жүктөп алган Черемшикадагы эски имараттар бар Ош ТВнын илгерки. Эми Ош ТВ немеси бар каналда. Биринчи ачылган жеке менчик каналдардын бири, анан тарыхы бар, имиджи бар канал болчу да. Байланыштары бар канал. Анан менин алдымда ошол байланыштардын бардыгын жок кылбай, бузбай эч нерсесин. Андан ары өнүктүрүп кетүү турганын сездим да. Анан ошол эле кезде шарттарын жакшыртуу боюнча. Анан биз суранып жүрүп өкмөттөн ошо Финполициянын жатакана кылып алган экен. Ошол маалда Финполиция деген ишкана бар болчу, таасирдүү ишкана. Равшанике Ахунов деген Ынтымак телеканалында иштеген агайыбыз жакшы билет ошол күндөрдүн баарына күбө. Анан ошол жерден алганбыз ошо Финполициянын имаратын. Кичинекей имарат болчу, финский типинде салынган. Анан бассаң сүлкүлдөп турат эле. Үстүнөн тамчы тамат эле экинчи этажынан. Эми эптеп эле бизге башпаанек керек. Анан бизге ал маалда санарип элек кез аналыктык берүүлөр болот эле. Анан бизге Сулайман тоодо Ош ТВнын антеннасы бар. Ошол жерге түз чагылып, ошо көрүнүктүү жер керек болуп атканда, ошого якындай сигнал жете турган жер керек. Шаардын бардык жери жарабайт. Анан биз ошол жерде Равшанике көз барып карасак, бар экен видимизче. Анан ошол жерди тандап кирип, анан бирок ошол жерге кийин телеканалдын өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен имарат куруп, студияларын бекемдеп, материал техникалык бекемдеп чоң иштер болду. Эми өтө чоң иштер дебейм, эми мындай эле иштер республиканын, бирок каналга керектүү иштер болду. Ошол маалда биздин немебизге санарипке өтүү жараяны жүрдү Кыргызстанда. Ал дагы бир өзүнчө кыйынчылыктар менен коштолду. Каналдын өзүнүн көрүүчүлөрүн сактап калып, реклама берүүчүлөрүн сактап калып, өтүп кетүү жараяны болду. Көптөгөн техникалар жаңыланды, себебен аналогдо иштеп жүргөн техникалар дээрлик жарабай калды. Ошондо телеканалдын баягы негизги техникаларынын бардыгы кайрадан алганга туура келди, кайрадан түзгөнгө туура келди. Ошол бардык кичине бир жылт эткен иштин аркасында сөзсүз эмгек болуш керек. Эмгек болбосо болбойт. Мен эстейм азыр. Равшаникеде эстейт болуш керек. Биз жүгүрүп жүргөнбүз. Кайсы камера жакшы, кайсыны алыш керек, эмне алыш керек деп анга барып, булга барып, издеп, аны арзан жолун таап, кыскасы алыш керек депчи. Бизде эч кандай бир мындай башкача ой болгон эмес. Биз мүмкүн болуш каналга пайда келтирели, арзан алайлы, ошо азыраак акчага көп нерсе алып калайлы деген гана аракеттер болгон. Анан кийин өкмөткө чуркадык, өкмөттөн мен адашпасам бир 10,5 миллион сомго техника алдык. Ал ошо 10,5 миллион сом акчаны деле бөлдүрүү
оңойго турган жок. Анан ошентип баягы материалдык техникалык базасы бүттөп чыңдалды. Анан кийин контент маселеси жаралды. Контентте ушу биз кичине алсыздык кылдык. Мен аны мойнума алам. Жакшы контент. Мен ошол контент жагында канаттанбайм да, уштуудагы элтер жагында иштеген иштемеш эмес. Жакшы контенттерди кылсак болбок, мүмкүнчүлүктөр деле бар болчу. Биз мындай ошого профессионалдуулугубуз жетпеди да, менин жеке профессионалдуулугум жетпеди. Бирок кийин котормо боюнча иштедик. Элдер эмнеге кызыккан, оштуу эми бул мындай мамлекетке өткөн, бирок бардыгы баягы чарба эсептери жакшы болсоң да өзүңө, жаман болсоң да өзүңө деп баягы өзүнүн баягы хозрашот деген түшүнүк бар эле. Өзүн өзү каржылоо, ошондой принципте иштеген канал. Анан баягы каналды карыз кылып ийбеш керек. Ошол эле учурда биз мен мактаныч менен айтам, 5-канал, пирамида деген каналдар бар болчу. Ар кандай кырдаалдар болуп атып, ошол каналдарда чоң карыздары бар да. Карыздары бар, мамлекеттен каржы алып атышты. Ошол маалда мамлекеттен 1 сом албай, азыркы күнгө чейин ошол каналды өзүн өзү каржылап, айлыгын берип, канал катары коомдук ордун сактап калып иштеп келатат. Ошол милдеттер ошол маалда эле турган да. Ошол аракеттерди кылганбыз. Анан ошон үчүн эл эмнени көрсө биз ошону жасашыбыз керек эле. Ферза, өзүң сен да жакшы билесиң, бир топ жыйындарда ушул маселе боюнча сүйлөшкөнбүз. Анда котормону өзүң аралашып жүрдүңөр. Башында силер турдуңар. Котормо кылып көрдүк, элге колдоо алынды, анан башка каналдарга жайылды. Бардыгын эстей албай атам, бирок ошо көп имарат курулду, имаратты курдук, ошо ичинде студияларын жаңыладык. Техникалар боюнча жана жогоруда айттым. Колдон келишинче иштедик ушундай. Айрым учурда баягы жөн жатканда ойлойсуң го, мен элге же болбосо мамлекетке эмне кызмат кылдым, эмне пайдам тийип атат, өзү эмне үчүн жаралдым эле депчи. Ошол учурда бүгүнкү күнгө чейинки жашыма ылайыктуу эле иш жасапмын деп ойлойсузбу, же айрым учурда мындай канааттанбай кетесизби? Жок. Мындай кылсам болмок деген. Жок, канааттанам жакшы. Мен мындай менин жашыма же ушу мен эме кылганыма мен Кудайга көп жолу шүгүр, чексиз ыраазы болуп, ушул бардык нерсеге жеткирген, ушул нерселерди берген аябай ыраазы болом. Кээде мен ушу өзүмдүн жөндөмүмөн, өзүмдүн турган турпатыма, билимиме караганда чоңураак жактарга барып, чоңураак немелерди кылып иштеп атам деп деле ойлойм. Ошондой болгондой мындай оң түшүнүш керек да. Ошол нерсени Кудай берип атат, бирок мен аракет кылып ошого жетишим керек, акташым керек депчи. Анан мен өткөндө ким ТМЖ каналы жазган экен, бир убакта Керим Калыкулов тез кызмат алмаштырган адам болгон депчи. 3 айдан эле которуло берген неме болду да, учур болду да. Мен 3 ай Ош Шам гезитинде редактор болдум. Анан 3 айдан кийин мэриянын пресс-службасы болдум. 3 айдан кийин Оштууга директор болуп ошентип тез которулуп кетти. Анан азыр тамашалап калышат эмге тааныштарыбыз. Ушундай да учурлар болду. Бирок биз жерде баягы туруктуу ошол бүт идеяларын ишке ашырып, бүт күнгө чейин 3-4 жыл убакытка чейин иштеген жакшы да, туруктуулукчу. Эгер мүмкүнчүлүк болсо. Оштуу телеканалынан кийин кайрадан мэрияга бардыңыз. Ал учурда аз убакыт иштедиңиз. Баягы айрым сөздөр дагы жүрдү. Бири-бириңиздерди күнөөлөгөн учурлар да болду. Кайра барганыңызга өкүнбөдүңүзбү? Өкүндүм, мен барганыма өкүндүм. Мен Оштуу телеканалынан кийин анан эми кичине сунуштар болуп калды мэрия тараптан. Анан мен иштегенмин башта деп иштеп көрсөкпү деп иштедик, бирок ошол ийгилик жакшы болбоду мындай. Кичине бир түшүнбөстүктөр болду, туура эмес иштер болду. Анан бирок ага чейин деле мен кетсемби деп жүргөм өзү негизи. Азамат да жазып жүрдү го Facebook'ка. Кетем деп жүргөнсүз деп. Ушу кеттик, ошол кыска убакыт иштедик. Мен өтө деле көп өкүнбөйм эми андай депчи. Турмушта ар кандай нерселер боло берет. Демек болмок экен болуптур, Иштеп аткан адам ушинтип табигый кабыл алыш керек да.
Дайым эле ийгилик жарылуу болбойт да, ооба ошондой болот. Кээде кемчилик кетирет. Адам сөзсүз адашуучу да. Адам адашуучу. Кудай ошончо жараткан бизди адаша турган кылып. Адашуу кемчилик болду. Менден да кемчилик болду. Бирок мен олуттуу кемчиликти менен деп эсептебейм. Бирок биздин ата кара ниеттик менен эмес бул. Байкабастык менен кетирилген кемчилик менен болду. Бирок мен ошол кемчилик кеткен эле күнү мэрия жетекчилигине билдиргенмин, арызымды жазып тапшырганмын даже. Андан кийин мен алар арызды кабыл албай жүрүп, 1-2 жумадан кийин кызматты тапшырып бердик. Ошол эле мындай кемчилик болсо кетиш керек, моралдык жагы бар, башка нерсеси бар. Анан эч кимге эч нерсе менчиктештирилип берилген эмес, анан алмаштырылгысы дагы эмес. Адамга байкыл милдет тагылып, сен ушул жерде иште десе, колдон келишинче иштеп көрүш керек, аракет кылып көрүш керек, колдон келген жасашың керек, ниеттен жасап көрүш керек. Анан жок болбой калган убакта кетиш керек ушул. Театр менен баштадык. Театр менен жыйынтыктайлы. 21 сентябрдан башталат дедиңиз окшойт спектакльдер. Кайсы күндөр кандай спектакльдер болот? Эми теле көрүүчүлөр дагы укпагандар билип алсын деп айтып кетем, айтып кетсеңиз. Сиздерге аябай чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү мага берип атканыңарга. Мен чындап эле рекламалап калышым керек эле өзү. 21 сентябрдан баштап биз 6 спектакльди көрүүчүлөргө тартуулап атабыз. Мен кече өзүмдүн Facebook баракчама да жаздым. Ар бир спектакльди даярдоого чоң эмгек жумшалат экен. Анан ошол эмгекти сыйлап, рухий рахат алыш үчүн, театрдан бир кабар алып коюш үчүн, театр кантип атат экен, эмне кылат экен деп, ошо биздин көрүү эмгекти сын пикир айтыш үчүн деле келип биз баардык пикирлерди сыйлайбыз. Сын пикирлерди да сыйлайбыз. Ошонун баарын айтыш үчүн бизге мындай коомдук колдоо керек азыр. Ош улуттук театрына коомдук колдоо керек. Ошонун баардык азыр бизди көрүп аткан, Аброй программасын көрүп аткан баардык көрөрмандарга мен кайрылат элем. Урматтуу шаардыктар, урматтуу замандаштар, бизге театрга келип бир баш багып кеттиңиздер. Эми спектакльди көрүңүздөр. 21-ден баштап 6 октябрга чейин. Ар бир спектакль 2 күндөн көрсөтүлөт. 6 спектакль саат 18-ге коюлат. Анан айрым байкыл студенттер үчүн кээде 3-тө коюлуп калган учурлар болушу мүмкүн. Бирок ушул күндө азыр биз ушул спектакльдерге чыгарылган билеттердин жарымына жакыны сатылды уже. Жарымынан көбү сатылды даже. Орундар чектелүү деп койбоймбу? Мында чектелүү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырабыз. Мен баардык байкыл коомдун активдүү мүчөлөрүн чакырам, ушул бизге жардам берип, сиздер да чакырышып коюңуздар. Мен аны башка да жазам. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол менин кайрылуум. Демек, спектакльге баруу, театрга баруу жарнама эле жетишпей турган экен да. Жарнама дагы керек, башка дагы жактары бар. Биз алгачкы кадам бул эми. Алгачкы кадам таштап көрөлү, анан ушул кадамда кетирилген кемчиликтерди оңдоп түздөп, дагы башка кийинки кадамдарды таштайбыз деп ойлоп атам мен театрда. Рахмат. Сонун маек куруп бердиңиз. Дагы мындан ары да маек курмакмын, бирок убакыт деген убакыт экен. Өзүңүз билесиз, телеканалдын убакыты чектелүү. Ишиңизге ийгилик каалайм. Театрдын өнүп өсүшүн күтөбүз сизден. Сөзсүз түрдө ошондой үмүт менен дагы сизди жетекчи катары коюшса керек. Амандыкта жолугушалы. Рахмат Феруза, силер чакырганыңарга, мүмкүнчүлүк түзүп бергениңерге абдан чоң рахмат. Берүүнүн аброю дагы ачсын. Мен көрүп атам, көп чоң жакшы коноктор болуп атат. Өсө берсин, өнүгө берсин. Ушундай маектер болуш керек сөзсүз. Формат да жакшы мындай. Таза студияда эмес, мындай адамды кыскан чөйрөдө эмес. Кээде байкыл айтайын даярданып барсаң, студияга барганда оюңду жоготуп коесуң, айта албай каласың. Ушундай кырдаал түзүш керек, журналистикада кандай формат болуш керек. Рахмат сиздерге, Аброй программасына ийгилик каалайм. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, Керимбек Калыкулов жөнүндө дагы кенен маалымат билип алдык. Дагы бир абройлуу инсан менен көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.